Урматтуу мекендештер. Көптөн бери чыкпай кеттик түз эфирге. Досторду кошулалы бир аз. Кутман кеч, урматтуу мекендештер. Бир аз дагы көрүүчүлөр кошулуп калсын. Жакшы турасыңарбы? Он адам көрүп атат. Кылыч Чокоев мырза, сакалчан сага муштум кезеген кийим дейт. Эми көрүп атпайсыңар, урматтуу мекендештер. Уул отамбы, көрүн отамбы ошону жазып койгула. Баары эле муштум кезеп атат азыр. Ал мындай да, митинг тууралуу. Биз 19 митинг дегенден баштап, мисалы үчүн желек темасын өздөрү айтып өзгөртөбүз дегенде бир дагы акыл эстүү адам колдогон жок. Бардык спортсмендерибиз, ырчыларыбыз, жөнөкөй жарандарыбыз, активисттер бардыгы каршы болду да. Желекечи. Ал митингке ким каршы болуп атат? Митингке баягы эле бийликтин жугундук орлору, фейктери, Садыр Өкөзгө окшогон зектер, ошол мага муштум кезеп атканда эле Садыр Өкөзгө окшогон блогерлер, Садыр Өкөзгө окшогон эле зектер. Анын эметип кереги жок, аларга көңүлдө эле бурбай эле койгула. Азыр анча-мынчаңар мүмкүн билесиңер, мүмкүн айрымдарыңар шок боло турган маалыматтар менен бөлүшөм. Түз эфирди бөлүшүп койгула, урматтуу мекендештер. Бийлик ээрден бир буту менен түштү. Бир буту менен түрмөгө ужечи. Аны сезип бүгүнкү бийлик. Аны сезип эң ыплас жолдорго барып атат. Сен аябай каралап жатышат дейт. Мени каралап жаткандардын эми аны азыр мен актанганда эмне пайда? Актанганда эмне пайда? Ошол бир кишини сүйлөтүшсүнчү. Биз ушинтип кубалап ийгенбиз. Мага акча карыз болчу деп бир-эки кишини адекваттуу сүйлөшсүнчү далили мененчи. Бир күн дагы Гансиде иштеген эмесмин, аны эми өзүм жөнүндө актангым деле келбей калды. Булар көңүлдө эле буруп кереги жок. Бир күн Гансиде иштеген эмесмин. Гансиде канча деген кыргыздар иштеген, ушунча да калпты токушабай, жөн эле. Бээни төө десе да макул. Бээни төө десе да кишине окшош, экөө тең төрт аяктуучу. Эти адал дегендей. Булар бээни крокодил да очпой. Ушундай урматтуу мекендештер, батыш бузуку. Ооба, бузуку жерлери бар. Тура, бирок биз ушундай эл экенбиз, бир сырткы саясат болобу, экономикалабы, жаңы ачылыштар болобу, маданият болобу, терс жагын эле сиңирип алабыз да. Ошол бардык батышыбы, чыгышыбы бизге пайдалуу жерин сиңирип алышыбыз керек деп ойлойм да мен. Анан силер кандай пикирдесиңер билбейм. Анан урматтуу мекендештер, вор в законе өлдү деп төш каккылашып, вор в погоне силерге такталган маалыматты бөлүшүп коеюн.
Ворф Погоня Камчыбек Ташиев акыркы 2 жуманын ичинде 150 миллионго чейин чөнтөгүн кампайтып алды. Кантип Көлбаевка тиешеси бар деп камаган баардык бизнесмендерден Асман шаарына жардам бербей койгон куруучу компаниялардан ар биринен 15 миллион, 20 миллион, 10 миллиондон алып отуруп, чөнтөгүн 150 миллион долларга акыркы 2 жумада кампайтып алды. Силерге такталган маалымат, ошол камалып чыккан курулуш компаниянын адамы, ишеничтүү адамы, ал адамга мен да ишенем, ал да ишенет экен. Ушундай маалыматты берип жиберди, камалып чыккан өзү. Алынын айтуусунча ал 15 миллион бериптир. Дагы 20 миллион бергендер бар экен, Имаркстрой, Аврора групп 10 миллион, Турсунтай дейт, Мадина базарынын эси 20 миллион ар кимден алып отуруп, 150 миллионго бүгүнкү күндө. Акыркы 2 жумада Ворф Погоня Ташиев капчыгын кампайтып алды. Бул таптак маалымат. Ошол жактан камалып чыгып, өзү 15 миллион берип чыккан кишинин сөзү. Ворф Погонах туура болот дейт, туура болот го дейм ошол Ворф Погонах. Көптүк түрдө да эки погону бар да тууралуу. Ушундай урматтуу мекендештер. Анан батыш бузуку макул бузуку жактар бар экен. Бирок урматтуу мекендештер, бул такталган расмий маалымат боюнча акыркы 8 айда Кыргызстандан 800 миллион сыртка чыгып кетти. 800 миллион акыркы 8 айда. Силер батыш бузукун акчасын сен алып атасың дегендер, ошол батышка ташып атат булар акчанын баарын. Англияга, Максимге, анан өздөрүнүн счетторуна Америкага чейин келип атат. Бияктан бизнес ачып, траковый компанияларды ачып балдары. Мына биздин акчалар каяка кетип атат. 8 айда 800 миллион сыртка чыгып кетти. Силер бузуку деп аткан батышка. Ушундай урматтуу мекендештер. Ушундай урматтуу мекендештер. Дагы бир силерге 100% такталган маалыматты берейин. Жаңы ак үй салынды. Бүтөйүн деп калды деп атышат. Аны инвестордон алдык, бюджеттен 1 сом корогон жок. Бирок ордуна биринчи 16 гектар жер беребиз деп аткан. Анан Туманбаевдин айтуусунча ал жердин көлөмү дагы өскөн. Андан да көп жермей болгон. Жер бермей болушту. Бирок ак үйдү урматтуу мекендештер, азыр шокто каласыңарбы? Ак үйдү Бакиев салдырып атканын билчү элеңер? Ак үйгө акчаны Бакиев берип атканын, ошол ак үйдүн ордуна кетип аткан 16 гектар жер Бакиевке кетип атканын билчү элеңер? Акылбек Жапаров Бакиевдин көрсөтмөсү менен премьер-министр болгонун билчү элеңер? Ушундай урматтуу мекендештер. Азыр 19 ноябрь митинг деген сайын булар бийликте отурган акыркы демдерин дем алып атат. Ушундай урматтуу мекендештер. Бүгүн бизди фактически Бакиев эле башкарып атат, ошонун үй бүлөсү эле башкарып атат. Эмнеге 30 жылга сыртынан соттолуп издөөдө жүргөн Бакиевке жолугуп келген депутаттар суракка чакырылган жок. Себеби анысы дагы суракка чакыра турганы да, барып келгени дагы бардыгы Бакиевдин кадрлары болуп атат. Этият болчу дейт Запар Кайназарова апа. Ар дайым айтып келесиз да, этият бол. Туура, сактыкта кордук жок. Бирок апа баарыбыз эле сактанып отура берсек кандай болот? Баарыбыз эле сактанып эле башыбызды катып эле отура берсек кандай болот? Түшүнүп атам, көпчүлүк бүгүн Кыргызстанда отуруп алып ачык айта албай атышат. Билсе дагы унчукпай отуруп атышат.
ушундай мекендештер. Айла жок, эми мен сырттамын, ушундай мүмкүнчүлүктү бериптир Кудай таалам. Айтып атам. Айтыш керек болуп атат. Өздөрү айта албагандар мага айтып атат. Урматтуу мекендештер, мен деле ар кайсы маалыматты алып эле чыгарып бербейм, аны тактайм. Брат, сен жөнүндө видео чыкты го, ошол жөнүндө айтып берчи дейт. Эми ошол видеого токтолуп өзүм таптакыр актангым келбейт. Бирок Кыргызстанда эми эл жашайт да. Мен бир күн Гансиде иштеген эмесмин. Биринчиден Гансиде иштеген эмесмин. Бир күн ушунчалык да жалган сүйлөшөбү. Манас аэропортунда Гансиде иштепен, ошол жактан вербовать этип алышкан дейт. Ошол жакта охранада иштеген кишиге күнү түшсө анын Американы билбем. Кандай? Өзүңөр деле анализ кылгыла да мындай. Анализ кылгыла. Эмнеси окшошот, эмнеси окшошпойт, анан өзү эле чыгат чындык калкып эле. Бир күн Гансиде иштеген эмесмин. Айылынан кууйген айыл мага шайлоодо биринчи орунду алып береби? 2020-жылкы революция болгон шайлоодо мен биринчи орунду алып келгем өзүм айылыман. Ушундай такталбаган маалыматтар таратып берет, анын баарына токтоло бергенде эмне? Актана бергенде эмне? Баары бир алар каралайт. Себеби дагы бир такталган маалымат айтып коеюн. Жөнөкөй жай күндөрү, тынч күндөрү фейктер күнүнө 500 сом алат. Ал эми могу митингде биз ызчуу кыла баштагандан баштап аудиториясы күчтүү фейктер күнүнө 5000 сомго өстү ставкасы. Күнүнө 5000 сомго. Анан алар иштебегенде ким иштейт? Булар жандал бастап бийликтеги акыркы өмүрүн сүрүп атышат. Урматтуу мекендештер, 19-unda чыгып чекит койбосок болбойт. Болбойт. Шылуун мындай аферист, калпычы, канкор бийликтен кутулбасак. Урматтуу мекендештер, түшүнөм көпчүлүгүңөр президентке асылдың да калдың ушундай абсолюттук түрдө бүтүндөй 7 миллион элге жаккан идеалдуу президент болбойт. Мындай бир сырым менен бөлүшөйүнбү? Мындай идеалдуу президент болбойт. Бирок кандай гана президент болбосун, мына биздин стратегиялык объектилерге кол салып, кен байлыктарга, мына элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштебейт да. Анча-мынча кемчилиги болушу мүмкүн. Президенттинчи иш алып баруусунда, сүйлөөсүндө мүмкүн. Бирок идеалдуу түрдө президент болбойт. Бирок мына элдин, жердин, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иштеген президент болбош керек да. Таптакыр эле каршы иштеген. Мына үй бүлөсүнүн, аялынын фонду Кытайдан миллиардтар, миллион эмес, миллиардтар бөлүнгөнү тууралуу актана албай койду. Тина Темиров Лайф бүт далили менен чыгарып койду. Дагы бир жалганы мына 40 миллион ашык таможнядан түштү. Биз деген коррупция менен күрөштүн жыйынтыгында дейт. Бул кызылдай жалган. Ал жакта коррупция күчөгөн, коррупциялык махинациялар күчөгөн. Кытай менен Кыргызстандын товар обороту бизге кирген импорт саны өскөндүгүнөн байланыштуу ошол президент айтып аткан, жалганчы президент айтып аткан, ошонун көлөмү, көрсөткүчү өстү болгону. Аны өздөрүнүн эрдиги катары баалабай эле койсун. Урматтуу мекендештер, чындыкты бийликке көзгө сай айтып атсаң жакпайт, ана мен жөнүндө жакшы маалымат таратабы? Айтсаңар мен жөнүндө жакшы маалымат таратабы? Ошол Ысык көл Инвест банктын үй бүлөсү менен Максим Бакиев болуп турганда рейдерский захват кылып алган бул факты да, муну эч ким тана албайт да. Жыргалаң шахтаны талкалап темир тезегин кытайларга өткөзүп, жергиликтүү элди жумушсуз калтырганы факты да. Анан мен жөнүндө жакшы маалымат таратчабы? Далили барбы, жокпу, калппы, чынбы? Ушундай экен да. Сапар Кайназарбайым апа, баардыгы Кудайга шүгүр, жакшы. Курсагым ток, кийимим бүтүн. Мындай да. Иттин эйси болсо, карышкырдын Кудайы бар дейт.
эми ушундай экен да. Кайсы жерде болбо баягы көрөр күнүң ичер сууң бүтө элек болсо, ушундай. Урматтуу мекендештер, ушундай ак үйүбүз дагы Бакиевдин көрсөтмөсү менен, тапшырмасы менен салынып атыптыр. Акылбек Жапаров дагы Бакиевдин тапшырмасы менен премьер-министр болуп келиптир. Ширшов дагы ошон үчүн кылы кыйшайбай жүргөн экен. Биздин көмүрген байлыктар Кытайга, ошол эле жетин тобустун баардыгы Максим Бакиев ишке ашырамдап аткан проектлердин баары биздин мамлекетке каршы. Бүгүнкү күндө ишке ашып атканы ошол ак үйдө керек болсо Бакиевке салынып аткан болушу мүмкүн. Биз жаңы салынып аткан ак үйдүн астанасын аттатпай туруп буларды тазалашыбыз керек. Ошонун босогосун аттатпай туруп буларды тазалашыбыз керек. Айрымдар ойлоп атат, Тилекмат өзү эле уюштуруп атат. Жок, мен оозум күйгөн. Мен өзүм эле уюштура бербейм. Мен эч нерсеге таянбай туруп. Азыр булар мага тиешеси бар, тиешеси жок кишилер мени суракка чакырып атат. Айтайынбы? Менде 7-8 телефон бар. Мен сүйлөшүп аткан адамдардын, алар митингке даярданып аткандар керек болсо бирин-бири тааныбайт. Алардын ким экенин, кандай даярдыктар көрүп аткан бүгүнкү күч түзүмдөр алардын изине түшө албайт. Кыргызстанда азыр партизандык түрдө даярданып аткан, күрөшкө аттанып аткан күчтөр абдан көп. Силер ойлогула 19-нд эч ким чыкпайт деп. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, 19-ында кайдыгер болбой чыгып бергиле. Чыгып бергиле. 19-ында көпчүлүк менен гана жеңебиз буларды. Көпчүлүк, ынтымак жана көпчүлүк менен гана жеңебиз. Эми биздин планыбызда, биздин максатыбызда керек болсо адамдын эмес, чычкандын дагы мурду канабай турган цивилизованный мындай митинг өткөзөлү деп атабыз. Бирок бийлик кандай кадамдарга барат биз үчүн табышмак. Ошон үчүн алар мындай мыйзамсыз кадамдарга барбаш үчүн көп болуп чыгышыбыз керек. 30-40 миң адам чыгыш керекпиз. Ушундай суроолоруңар болсо, мен деле көп учурда моякта бир колдонуучу ротна дейби, мага личка жагасы таможня боюнча маалымат берем дейт. Менде деле бар маалымат, бирок сизде дагы такталган маалыматтар болсо личкага жаза бериңиз, мен сөзсүз түрдө алып чыгам. Эл кайдыгер баары бир деп көңүл кош, күнүмдүк курсагы тойсо болду. Булардын максаты ошол. Эл кыйналып, кымбатчылык менен эптеп жанын багам деп, алек болсун, саясат менен иши болбосун деп жашоону кыйындатканын дагы себеби ошол. Булардын эң негизги максаттарынын бири ошол. Ар кимибиз эптеп жан багыш керек деп отура берсек, ушундай. Тилекмат президентке талапкер барбы дейт. Урматтуу мекендештер, Алмамбет мырза, бир эмес, бир нече талапкер бар. Бир нече талапкер. Албетте абсолюттук түрдө идеалдуу эмес, мен башында айтып кеткендей. Бирок аларга мен ишенем, силер деле билесиңер, алар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы чечим кабыл албайт. Алардын деле анча-мынча кемчилиги бар, бирок салыштырмалуу. Асман менен жердей айырмасы. Мен азыр алардын атын атаганда, өзүңөр билип турасыңар, түшүнүп турасыңар, аларга кандай куугунтуктар башталарын. Жарат, Аллахым кыргыздын жигиттерин өзүң сакта дейт. Омин айтканыңыз келсин. Ташиев чыксаңар атат го дейт, аталбайт. 30 миң, 40 миң киши чыкса кантип атат? Мына келесе эле кызматкер атпаса, Ташиев өзү эле колуна автомат алып чыгып атабы? Анда жети тукумуна чейин каргышка калатылар. Ушундай. Урматтуу мекендештер,
3 дня не будет экидосов, они полетят в Японию, кому доказывать будем дейт. Ошо Япониядан бери келбегендей кылабыз да. Эгерде кеткени чын болсо, Япониядан бери келбегендей кылабыз. Көп болуп чыкса аталбайт да дейт. Сөзсүз түрдө урматтуу мекендештер, ушул видеону бөлүшүп койгулачы. Көптөн көп суранам силерден. Видеону бөлүшүп койгула. Кимде маалымат бар, так коркуп аткан болсоңор, фейк аккаунт ачып, ошондон мага жибергиле. Фейк аккаунт ачып, мага такталган маалыматтар жибергиле. Бирок мен мага келген маалыматтарды алып эле окуп салбайм. Андай кылсам мен күнүгө келет маалымат. Мен тактап гана такталган маалыматтарды айтам. Ушундай, урматтуу мекендештер. Өтө кыйын акыбал болуп калды бүгүн. Өлкөбүздө өтө кыйын акыбал болуп калды. Адилеттүүлүктүн аасы дагы жок. Бүгүн мамлекеттик деңгээлде жаштарыбызды сыртка чачыратып, таратып, тентитип, илим, билим, ден соолугубузга чейин булар кол салып баштады. Кен байлыктарды айтпай эле коеюн. Ушундай урматтуу мекендештер, эфирди бөлүшүп койгула. Көптөн көп суранам, эфирди бөлүшүп койгула. 212 адам көрүнүп атат. Баарыңарга ийгилик. Кул кылат, бизди кул кылат, урматтуу мекендештер. Кул кылат. Бирөөңөргө берип койсо ошол Кытайга кетип аткан көмүргенин. Тине өздөрүнүн шахтасына деп российско-кыргызский өнүктүрүү фондунан акча бөлдүрүштү го. Ошол жактан акча бөлүп, жөнөкөй эле Кыргызстандын жаранына Кытайга берип аткан көмүргенди берип койсо эмне иштете албайт белеңер? Иштетмекпиз. Жандай эмеспи? Ага кыргыздын мээси жетпейби? Эмнеге өздөрүнө келгенде рыжий Маратка өздөрүнүн кошелегу ага берет, российский фонддон миллиардтарды шахтаны иштетсин деп. А башка шахталарды, кен байлыктардын баарын, даяр жаткан кен байлыктарды Кытайга берип салыш керек. Тилекмат жалганчы деп канча ирет чыгарышты, эми далилденип өздөрү мойнуна алып, ооба Кытайга бердик деп отурушат. Тилекмат мырза, сиз чыныгы баатыр экенсиз дейт. Менде да коркоктук бар. Өткөндөгү эфирлеримде айткам. Менде деле 200-дүлүк бар. Мен деле периште эмесмин, урматтуу айланайын мекендештер. Бирок бүгүнкү чындыкты, өлкөдө болуп жаткан кырдаалды кантип унчукпай отурабыз? Айткылачы. Ар бирибиз баатырбыз. Ар бирибиз коркоктук да бар, бирок кайсы жерден кайсыны иштетиш керек, ошону билишибиз керек да. Ушундай мен баатыр болуп кеткенимен, кыйын болуп, билимдүү болуп кеткенимен айткан жокмун, урматтуу мекендештер. Силер менден жакшы билесиңер. Менден жакшы силер билесиңер. Şu суроо салып аткандар, силер билимдүүсүңөр, силер билген үчүн менден сурап атасыңар. Ушундай кыргыздын азыр бүгүн ойго түш керек, урматтуу мекендештер. Эл уктап жатат. Ооба, эл уктап жатат. Ушундай урматтуу мекендештер. Ушундай. Бул жерде биздин Сүлүктүүнүн көмүрүн искусственный банкрот кылып дейт. Ушундай болуп атат. Ошо махинациянын баары Максим Бакиевдин кылып аткан иши. Силер бузуку деп аткан батышка эки дос 8 айда 800 миллион чыгарып кетти. Бул такталганы, такталбаганы канча? Ушундай урматтуу мекендештер. Барыңарга ийгилик. Ойгонолу 19 чыгалы, 19 чыгалы, 19 мен күткөндөн дагы көп адамдар колдоп атат. Мен ойлогом кыйынчылык жаралып эл колдобойт го мунусунда деп. Жок. Элдин 99%,
ошол коррупционерлер бүгүнкү бийликтеги бир уч шылуунун тууганнары, жакындары ошол акырдан жем жеп аткан. Анан фейк фабрика анча-мынча. Ал фейктер көп болгон менен ал бир адамдын артында бир 10 фейк да. 1000 фейк болсо аны бир 100 эле киши деп түшүнүш керек. Булар жасалмалык түрдө өздөрүн колдотуп атат. Болбосо түшүнгөн акыл эстүү адам буларды колдобой калган. Ушундай урматтуу мекендештер. Ушундай урматтуу мекендештер, 19-у чыгышыбыз керек, сөзсүз түрдө чыгышыбыз керек. Ийгилик барыңарга. Же видео жүктөп турам, ушундай маалыматтар менен бөлүшүп, же түз эфирге чыгып турам.